Жетинин бирисиңби? İmam Bukhari 1423, жана Муслим 1031 риваяттаган хадисте пайгамбарыбыз алейхиссалам 7 түрдүү пенде жөнүндө кеп козгойт. Ал сөздө кыямат күнү катуу кезең болуп, улуу жараткандын мээрим көлөкөсүнөн башка эч бир нерсе пайдасыз болуп, жан аттуунун баары акактап турган учур келер да. Ал учурда 7 тайпа пенде жаратканыбыздын мээрим көлөкөсүндө корголуп, жаны жай алып, бейиши болор да. Улук Кудайдын ыраазылыгына жетер деп айтылат. Анда эмесе кеп оролу алар жөнүндө болсун. Биринчи, адилеттүү башкаруучу. Карамагындагы калайыкка акыйкат нурун тегиз чачып, нафси балеге моюн сунбаган кадырман журт атасы. Пайгамбарыбыз алейхиссалам кол астындагыларга, үй бүлөсүнө адилеттүүлүк менен өкүмдарлык кылгандар кыямат күнү Кудай Тааланын оң жагындагы нурдан болгон минбарлардан орун алышат. Муслим 1827 деп адилеттүүлөрдүн сыйлыгы жөнүндө айтат. Ал эми адилетсиз болгондорго Кудай Таалам Ибрахим сүрөсү 42 мындай дейт: Зулум кылгандардын кылган эткенин Алла Тааланы кабарсыз калды деп ойлобогула. Акыйкатта улук Кудай алардын жазасын коркунучтан үшү кетип, көзүнүн кареги катып калган кыяматка калтырат. Пайгамбарыбыз алейхиссалам мындай дейт: Кайсы бир падыша муктаждык ээсин бечара карыптын арманы аттын башындай болуп айтаарга сөзү бардын жолун тосуп, аларды киргизбей эшигин жапса, Алла Таала да анын муктаждыгын, бечаралыгын, айтаар арманын тыңдабастан дуа кабыл болуучу асман эшиктерин ал үчүн жабык кылат. Ахмад 18033. Азирети Муавия ушул хадисти уккандан кийин адамдардын муктаждыгына чындап кулак салып, алардын ажатын ачкан инсанды ишке койгон дешет. Экинчи, Алла Тааланын ибадатында өскөн жаш муун. Жаштайынан акыйкаттын ак жолунда жүрүп, күнөө иштерге батпаган, сооптуу иштерге жан дили менен берилип, ариеттүүлүк менен чоңойгон жаш адам. Жакшы тарбиянын же ийги жолдош жоронун себебинен жүзүнөн ыйман нуру төгүлгөн келечек ээси. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: 5 нерсени 5 нерседен мурда канимет тут. Карылыгыңдан мурда жаштыгыңды, алек болгондон мурда боштугуңду, өлүмдөн мурда тирүүлүгүңдү, ооруңдан мурда соолугуңду, жардылыктан мурда байлыгыңды канимет тутуп, баркын бил. Муснадрак 7844. Жаштык курак, эңсөө менен каалоонун, шахват делебенин козголуусунун гүлдөп турган мезгили. Ага карабастан такыбалыкты карманып, таат ибадаттын ичинде жүрүүсү кандай эрдик, кандай күжүрмөндүк. Үчүнчү, жүрөгү мечиттерге байланган момун. Балык суусуз жашай албагандай эле, бул пендеда мечиттерсиз тура албайт. Жумушу менен мечиттен чыкса, бүтүрүп кайра мечитке шашкан инсан. Анткени мечит Аллахтын үйү. Ким мечитке кирген болсо, улук Кудайдын коногу болуптур. Жараткандын өз үйүндө мейман болуп, анын камкордугуна бөлөнгөн жүрөктөн жакшы жүрөк, андан бактылуу жан барбы? Мына ушулар мечиттердин чыныгы куруучулары. Алла Таала айтат: чындыгында мечиттерди Аллахка жана кыяматка ыйман келтиргендерге, намазды бутуна тургузгандар, зекетин бергендер, Кудайдан башка эч кимден коркпогондор тирилтишет, керемтесин толтурушат. Алар туура жолду тапкан инсандар болор. Тоба сүрөсү 18. Төртүнчү, Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн бири-бирин жакшы көрүшүп, анын ыраазылыгы үчүн бири-биринен арылышкандар. Улук Кудайдын урматы үчүн жакшы көрүү менен жаман көрүү ыймандын бекем түйүнү эмеспи? Алла Таала: о момундар, силердин кимдир бирөөңөр динден чыгып, безип кетсе, Алла Таала анын ордуна өзү жакшы көргөн, аны жакшы көрүшкөн коомду алып келет. Ал коомдор момундар үчүн кичпейил да, дин безерлер үчүн ызаттуу, Кудай жолунда жихадка чыгышат. Ким эмне дейт экен дегенден түк да коркушпайт. Ал Кудайдын берген артыкчылыгы кимге кааласа берер. Алла Таала кайры кенен, васик, барын билүүчү алим. Маида сүрөсү 54.
Аяттан маалым болгондой, мусулмандарга бой көтөрбөгөн, мусулман болгону үчүн сыйлаган кичипейил ыймандууларды Кудай Таалам жакшы көрөт. Жихад улуу маани, терең сөз. Адамдык көрпенделикти, нафси балени тарбиялоодон өткөн чоң жихад барбы? Пайгамбарыбыз алейхиссалам мындай дейт: ким Кудай үчүн жакшы көрсө, Кудай үчүн жаман көрсө, Кудай үчүн берсе, Кудай үчүн бербей койсо, акыйкатта ыйманын толуктаган болду. Абу Дауд 4681. Менин жаным колунда болгон Алла Таалага ант ичип айтам. Ыйман келтирмейинче бейиши боло албайсыңар. Бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө ыйманга келе албайсыңар. Бири-бириңерди жакшы көргөнгө жеткире турган амалды айтайынбы? Өз ара саламыңарды ачык жаркын айткыла да, жайылткыла. Муслим 54. Эки момундун ортосун бириктирип, дос кылган нерсе экөөнүн тууганчылыгы да, карындаш уруктук да, Куда сөөктүк да, дүнүйөлүк кызыкчылык да эмес. Ал Кудайдын ыраазылыгы. 5. Мансаптуу, капчыгы толо, сулуулугу суктандырган, никесиндеги эмес аялзаты өзүнө чакырса, улук Кудайдын каардуу азабын эстеп, баш тарткан жигит. Ыймансыздар Кудай мындай бербеспи деп, алакан укалап сүйүнгөн, оозун ачып жаба электен макулдугун берген бул ишке ыймандуулар акыл токтотуп, эс жүгүртүп мамиле кылат. Кээде дүнүйөң түшкүр, сулуу аялдай жылмаңдап келет. Кээде мансап бийлик да көзүн кысып өзүнө чакырат. Кудайдын ыраазылыгы, ылайыктуулугу менен адал жол тутуп барбаса, балекетке учураарын кара көзүндөй билет. Ыйык Куранда ким улук Кудайдын макамынан коркуп, нафси балесин ээрчигенден өзүн тартса, ал пенденин барар жери жаннат болор. Назиат сүрөсү 40-41 деп келет. 6. Оң колу менен берген садакасын сол колу билбей калган ыкыластуу жан. Алла Таала дейт: берген кайыр садакаңарды жардыларга жашырып бергениңер силер үчүн жакшылыктар. Анын себебинен күнөөлөрүңөр кечирилер. Алла Таала кыбыр эткен кыймылыңардын баарынан кабардар. Бакара сүрөсү 271. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын жашыруун берилген кайыр садака Алла Тааланын газап ачуусун өчүрөт. Табарони, Межмеу Сагир 2.95 дегени жогорудагы аяттын аяны болуп туру. Төө же уй тууса, жөн эле тууп алар экен да. Тоок байкуш 7 сомдук жумуртканы тууса, дүйнөнүн баарына чаң салып кыйкыраар экен бир топко чейин. Тууган тукумун даңазалап. 7. Жүрөгү ыйманга балкыган, Кудайга болгон сүйүүсү ашып ташкан, баскан турганда Аллахты улуктап, ар бир аракетинде жаратканды эстеген инсан. Эч ким көрбөгөн жерде, жападан жалгыз калганда, же караңгы түндө эл уктаганда, Кудайды оозанып, анын ырайымынан үмтетип, мээримин жадына алганда, эки көзүнөн чубурчуктап, жаш агып, Кудай менен болоор жолугушууну эңсеп, булкулдап ыйласа, көкүрөгү жибисе. Алла Таала Куранда, Алла Тааланы зикир кылып эстегенде да жүрөгү таш бойдон катып тургандарга тозок болсун. Алар айкын адашуунун түпкүрүндө. Зумар 22 деп айтса, акыркы пайгамбары мындай дейт: Кудайдан коркуп ыйлаган көз менен Кудай жолунда ирмебестен күзөттө турган көзгө тозок оту тие албайт. Тирмизи 1639. Кадырлуу бир тууганым, мен жок эле дегенде ушул жетинин бирине кошула аламбы? Мен кайсыл жериндемин деп бир саамга ойлонуп көрчү. Жеп жаткан тамагыңды чайнабастан, ичкен чайыңды токтотуп туруп ойлонуп көрчү. Деги өзүң жөнүндө, акиретиң жөнүндө канчадан бери пикирлене элексиң? Айды этек менен жаба албагандай эле, кыяматтын келүүсүн да эч ким токтото албайт. Токтотмок турсун, жайлата албайт. Мына кыш да кирип келди. Бюджет пустой десек деле, көмүр ала элек болсок деле кыш кирип келди. Өтүгү жокко өзүм барам, тону жокко саламайт деп шымааланып, бул кышта кетер, жаз да келер. Түбөлүктүү эмес.
А бирок акырет түбөлүктүү, чачыңдын агарганы, муунуңдун бошогону, таңдын атканы, күндүн батканы, балдарыңдын чоңойгону акыретиңдин жакындаганы эмеспи? Ойлонуп көрчү. Кемпир шабдалы жегенче эле. О Кудайым, шерменде кылба. Жүзүн жуубагандардын колун каратпа, оозун каратпа, жамандан алыстат, жакшыга жууктат, ооматсыздан оолат, динибизди, дүйнөбүздү, акыретибизди оңдо, ташыбызды жогору кылат, ынсаптан айырба. Өзүңдөн башка арман айтаарыбыз жок, аны угаарыбыз да жок. Устаз Шейх Чубагажы Жалилов рахматуллахи алейхинин Бактылуулуктун формуласы китебинен. Дастан медиа.